23-апрелге карата жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Саламатсыздарбы? 23-апрелдеги Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин кезектеги жыйынында депутат Элдар Абакиров Бишкек шаарына канча автобус алынды жана алар канча убакта өздөрүн актайт деген суроо узатты. Бишкектин вице-мэри Мирлан Байгончоков Борбор калаага жалпы 124 жаңы автобус алынганын айтып, автобустар өзүн акташ үчүн тариф көтөрүлүшү керек экенин белгиледи. Накталай эмес төлөм 17 сом, накталай төлөм 20 сом. Эгерде тариф ушундай калса, акталбайт. Тарифти 25 сомго көтөрө турган болсок жана тетиктер кымбаттабай, курс бирдиктүү болсо, автобустар өздөрүн 8-10 жылда актап калат деп жооп берди Байгончоков. Быйыл жыл жаңыргандан кийин коомдук транспортто жол кире акысы 17-20 сом болгон. Пенсионерлер менен майыпты бар адамдар үчүн акысыз, ал эми мектеп окуучулары үчүн жеңилдетилген төлөм карталары киргизилген. Аялына зомбулук көрсөтүп жүргөн кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Жабырлануучу Октябрь райондук милициясына 6 февралда кайрылган. Ал жолдошу кол көтөргөн учурлардын бири өткөн жылдын августунда 4-Кичи райондогу көп кабаттуу үйлөрдүн биринин короосунда болгонун айтып берген. Бул боюнча бейбаштык беренеси менен иш козголуп, уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары милицияда каттоодо турган 52 жаштагы шектүү кармалган. Анын жашаган жеринен 2 даана ок атуучу курал жана 2 даана магазин, 5 даана гильза табылган. Тергөө иштери уланууда. Жалал Абадта тынымсыз жааган жамгырдан улам 42 үйдү сел каптады. Кырдаалды жоюу үчүн атайын штаб түзүлүп, Жалал Абадтагы өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн 122 куткаруучусу тартылды. Тургундар коопсуз жайга көчүрүлүп, тазалоо иштери жүрүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажыкеев 23-апрелге караган түнү сел каптаган аймакка барып, абалды жеринен көрүп келди. Борбордук шайлоо комиссиясы Жусупбек Коргонбай уулун мөөнөтүнөн мурда депутаттык мандатынан ажыратты. Боршайкомдун мүчөлөрү мындай чечимди анын мандатын тапшыруу боюнча жазган арызынын негизинде 23-апрелдеги жыйында кабыл алды. Анын эмнеге арыз бергени белгисиз. Коргонбай уулу азырынча эч кандай билдирүү жасай элек. Жусупбек Коргонбай уулу Ноокат бир мандаттуу округунан Жогорку Кеңешке депутат болуп келген. Акыркы жолу анын аты саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев менен болгон чырда аталган. Ал парламент жыйынында Бейшеналиевди кылмыштуу топтор менен байланышы бар деп айтып, мыйзамсыз баюу жана алдамчылыкка айыптаган. Парламентте министрдин ишин текшерүү боюнча комиссия түзүлгөн. Ал эми Бейшеналиев ар намысын коргоо үчүн Коргонбай уулун сотко берген. Клоп Коргонбай уулу Оштогу басып алынган Ууташ көмүргенин сатып алганы тууралуу иликтөө жарыялаган. Ал бул ишке ортомчу катары гана катышканын айткан. Бишкектеги балдарды реабилитациялоо борборунда 4 айлык ымыркай чарчап калды. 8-апрелде СН аттуу жаран асырап алган 4 айлык кызына өздүгүн аныктоочу документ алуу үчүн социалдык коргоо башкармалыгына кайрылган. Сот кызматкерлер болсо документтин жоктугунан улам милицияга кайрылышкан. Милиционерлер болсо кызматкерлер менен бирге баланын бакубат абалы, жаш курагы, жаңы төрөлгөн баланы өзгөчө кароо зарылдыгы сыяктуу факторлорго карабастан ымыркайды аялдын эркине каршы тартып алып, реабилитациялык борборго тапшырышкан деп билдирди башкы прокуратура. 12-апрелде бала борбордун мед кызматкерлери өз иш милдеттерине шалаакылык мамиле жасагандыгынын кесепетинен чарчап калган деп билдирди башкы прокуратура. Бул факты боюнча шалаакылык беренеси менен кылмыш иши козголуп, соттук медициналык экспертиза дайындалды. Борбордун башчысы Чолпон Арыкбаева Спутник басылмасына бала ымыркайлардын капыстан өлүмү синдромунан көз жумганын айтып берди. Анын айтымында кабыл алууда аларга аялдын балага жолугууга укугу жок экени, ымыркай убактылуу борбордо болушу керектиги айтылган. Ал персонал бардык иш милдеттерин аткарганын белгиледи. УКМК ижрачылар муниципалдык жерди пайдалануу шарттарын аткарбаганы боюнча кылмыш иштин алкагында Томи Молдун 2-кабатындагы 1257,5 чарчы метр жер мамлекетке кайтарылганын билдирди. 2005-жылы Бишкек мэриясы Токонбаев көчөсүндөгү 1,5 гектар жерди көп кабаттуу үй куруу үчүн жеке ишканага 49 жылга убактылуу пайдаланууга берген. Шартка ылайык ижарачы турак жайдын бир бөлүгүн муниципалдык менчикке өткөрүп берүүгө милдеттүү болгон. Бирок ал жер башка бир компанияга өтүп кеткен. Каладагы жер тилкелерине укук берүү боюнча комиссиянын жооптуу кызматкерлери жер тилкесинин багытын соода жана оюн-зоок комплексин куруу үчүн өзгөртүп, мамлекет турак жайды аз камсыз болгон жарандарга өткөрүп берүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган. Бул бюджетке ана зыян келтирбестен элдин бийликке болгон ишеничинин начарлашына алып келген дешти УКМКдан. Атайын кызматтан мамлекетке кайтарылган жердеги дүкөндөр жана спорт залдын ижара акысы шаардык бюджетке түшөрүн кошумчалашты. Учурда жогорудагы комиссияга тиешелүү адамдарды аныктоо иштери жүрүп жатат.